Амансыздарбы, Кыргыз Тайм каналынын көрүүчүлөрү. Бүгүнкү көрсөтүүбүздө былтыр кайнене болгом, жакында неберелүү болом дейт ырчы Гулянда. Ырчы Гулянда менен отуруп маек кура элегибизге көп болуптур. Андан бери ырчынын жашоосунда бир топ өзгөрүүлөр болуп, былтыр келин алып, жакында чоң эне болууга камынып жүргөнүн айтып берди. Саламатсызбы, Гулянда? Алгач кепти чыгармачылыктагы жасалып жаткан эмгектериңиз тууралуу баштасак деп турам. Саламатсыздарбы? Чыгармачылыктын үстүндө иштеп жаткан адамда дайыма жаңы ыр, жаңы клип, жаңы костюм деген жаңылыктар болот эмеспи? Мындан 5-6 жыл мурда балдарым жаш болуп, анын үстүнө үй куруп жаткан мезгилдерде ырчылык бир аз убакытка токтоп калган эле. Бирок акыркы 2-3 жылдан бери жакшы иштеп жатам десем болот. Быйылкы жылдын эсебинен элге 3-4 клип тартууладым. Мындан 2 ай мурун эле Бекборбиев агабыздан издеп жүрөм деген ырына клип тартыргам. Азыркы учурда болсо чыгыш стилиндеги сыйкырланган сүйүү деген ырдын үстүндө иштеп жатам. Балдарыңыз бир аз чоңоюп, өз алдынча боло башташкан экен да. Оба, Кудайга шүгүр. Кызыбыз Раяна 3-класста, уулубуз Молдомуса 1-класста окуп жатышат. Мурда үйүбүз шаардын сыртында болуп, балдар мектепке бара баштаганда аларды ташып жүрүп кыйналдык. Эртең менен саат 7:30 мектепке барып калыш үчүн таңгамал 5-те турушубуз керек эле. Кышкысын жол тыгындарын эске алганда 1,5 саат эрте үйдөн чыгыш керек. Кайра 2-3 сааттан кийин баланы мектептен алып кетиш керек. Айтор көп эле ыңгайсыздык жаралды. Акыры Айбек экөөбүз кеңешип, балдардын мектебинин жанынан 3 бөлмөлүү үй сатып алганбыз. Азыр ошол жерде жашап жатабыз. Бул балага да, ата-энеге да көп жеңилдик берет экен. Балдар татыктуу билим алыш үчүн кандай мектепте окушу керек деп ойлойсуз? Балаң мектеп босогосун атта ар жылы кадимкидей түйшөлүп ойлонот экенсиң. Алгач Түрк лицейине токтолуп, жайкы каникул убагында документтерди топтоп тапшырып койдук. Андан кийин Кытай тилин тереңдетип окуткан мектеп тууралуу жакшы маалыматтарды угуп, ошол жакка которуп алганбыз. Жарым жылдын ичинде кайра номер 9-мектеп гимназиясына окутуп койдук. Бул деле жеңилдик берген жок. Ошол эле түйшүк. Апам болсо, кызым, сен деле айылдан бүтүп келдиң эле. Кудайга шүгүр, оокатыңды кылып жатасың. Жашаган жериңдеги эле мектеп берип койчу, баланы да өзүңдү да кыйнабай деп урушат. Ага мен болбойм. Анан акыры номер 29-мектеп гимназиясына токтолдук. Учурда уул кызыбыз ошол жакта окуп жатат. Үйдөн чыкса 3 мүнөттүк гана жол. Азыр балдар ар тараптуу өнүксө экен деп ар кандай ийримдерге ташып жүргөн убагым. Бир кезде бала бакча ачып иштетип жаттыңыз эле. Оба, чоң үйүбүздү куруп бүткөндөн кийин ал үйдү бала бакча катары иштеткен элем. Анан жогоруда айткандай балдар окуп калган кезде өзүм бошой албай калдым. Башка адамга ишенүү деген сапат менде жок. Ошончо баланы ата-энеси мага ишенип тапшырып жаткандан кийин өзүм башында турушум керек. Башкача болушу мүмкүн эмес эле. Акыры ал ишмердигимди токтотууга туура келди. Үйүбүздү да сатыкка койгонбуз. Сатылды деп айтсам да болот. Өзүң жашап, үйдү карабасаң, карай турган ээсине бериш керек экен. Бала бакча жабылган болсо, ишкерлик менен алектенип көнүп калган айым тынч отура албаса керек. Туура, мен жаным тынбаган адаммын. Бир иш менен алектенип турбасам болбойт. Дагы бир кирешелүү бизнести көздөй бет алгам. Учурда кызуу эмгектенип жүргөн убагым. Жогоруда айтылгандардын баарына жетишип, анан албетте кечкисин той топурга барып кызмат кылуу керек экени айтпаса да маалым. Убакыт маселесин кандай чечесиз? Ар күнү жасала турган иштеримди жазып, күнүмдүк план түзөм. Ошол тизмедеги иштердин баарын аткарганга аракет кылам. Кээде жетишпей калганда жардамчыларды чакырууга туура келет. Анын үстүнө азыр колум узарып келиндүү да болуп калдым. Телефон чалып, Жанара, келе кал деп чакыра коем. Жетишпей жатсам үйүмдү жыйнап, тамагымды бышырып коет. Эне бала болуп ээт шишеп тойлорго барабыз. Айбек байкенин улуу балдары менен да жакшы катышып турат өңдөнөсүздөр. Оба, катышып турабыз албетте. Балдардын баары биз менен. Мына былтыр Айбектин тун баласы Кутманды үйлөнтүп, чоң той берип элден бата алдык. Буйруса жакында небере жытын жыттап, чоң ата, чоң эне болобуз деп турган чагыбыз. Келиним менин эң жакын жардамчым. Колума кол, бутума бут болуп ар дайым жардамын аябай апалап турат. Кыз жигит болуп сүйлөшүп жүрүшкөндө Кутман мага келип кеңеш сураганда, эч коркпой ушул кызга үйлөнө бер дегем. Андан кийинки аруу зат менен Шерзат дагы биздин колубузда. Бардык жактан камсыздап турабыз. Менин балдарым менен бир туугандык мамилелерди абдан жакшы. Мисалы, кичүү балабызды футбол иримине алып келүү улуу байкесинин мойнунда. Үй бүлөдө мындай ынтымакты кармап туруу үчүн аял затынан көп аракет талап кылынса керек.
Албетте, жаныңдагы жакын адамыңа жагымдуу нерселерди жасагың келет да. Балдар менен мамилем жакшы. Алар кандай ойлошот билбейм деңизчи, бирок колумдан келишинче көңүлдөрүн оорутуп албасам экен деп аяр мамиле кылганга аракет кылам. Бала менде деле бар. Аларга эч кандай катуу мамиле кылбайм. Өзүмдүн балдарыма арзан нерсе сатып берсем да, Арузат менен Шерзатка андай кыла албайм. Өздөрүнө тандатып сатып берем. Улуусу 9-класста, кичүүсү 7-класста окуйт. Баарын түшүнүп калышты. Айбек байке үй бүлөдөгү ынтымак үчүн сизге ыраазы болуп отурса керек. Оба, Кутманды үйлөнтүп той бердик дебедимби? Тойдун этегинде Айбек сүйлөп жатып, мага ыраазычылыгын билдирип, бир аз жашып да кетти. Аны угуп конокторубуз да жашыптыр. Демек, жолдошумду ыраазы кылып жатканым үчүн жүрөгүнөн ушундай жылуу сөздөр чыгып жатат да. Үйдөн бул темада көп эле сүйлөшпөйбүз. Сенин балаң деген сөздү айтпайм. Баарына эни катары бакыт телеп гана турам. Баарына Кудайга шүгүр. Сиз го жолдошуңуздун көңүлүн болушунча алып турат экенсиз. Мунун жообу барбы? Албетте, бирге түтүн булатып, бир бүтүн болуп жашап жаткандан кийин эки жуп бири-бирин көңүлүн карап жашашы керек деп ойлойм. Анткени менен талап коюп, бирөөдөн бир нерсе күтүп жашаганды жаман көрөм. Өз күчүм менен кумурскадай тынбай иштегенди жактырам. Ошентсе да Айбек көңүлүмдү алып турганга аракет кылат. Майрамдарда белексиз калтырбайт. Суранычымды сөзсүз аткарат. Керектүү учурда мени менен кеңешет. Анан жыл сайын чет мамлекеттерге эс алууга алып барып келет. Быйыл 5-чи жолу эс алууга барып келели деп пландап жатабыз. Кайсы мамлекетти багыттап турасыздар? Мальдив же болбосо Бали аралынын бирине барып келели деп жатабыз. Мына шуну менен биздин бүгүнкү берүүбүз жыйынтыкталды. Жогорудагы маалыматтар Супер-KG сайтынан алынды. Эгерде сиз биздин каналда биринчи жолу болгон болсоңуз, подписаться жана анын жанындагы коңгуроону басып коюңуз. Ошондо сиз биздин берүүлөрүбүздү алгачкылардан болуп көрө аласыздар. Кийинки көрсөтүүлөргө чейин сак саламатта туруңуздар. Bir bololu asıl zatın жүрөктүн жартысындай ак жамгырдын сезимтал тамчысындай бакыт үйү көргөзүн биз жашаган турмуштагы бирден бир шарт ушундай бакыт үйү көргөзүн биз жашаган турмуштагы бирден бир шарт ушундай. Şangul bir kalasınday Seni menen ötkөргөн ушул өмүр Кубанычтын шаңдуу bir каласындай Seni menen ötkөргөн ушул өмүр
шаңдуу бир калаасында.